Бул Москвадан чакырылган 3-чү мейман. Буга чейин футбол федерациясына Игорь Рабинер менен Георгий Черданцев келген эле. Андыктан мындай семинарлар жакшы салт болуп калган. Нобель Арустамян Италия футболун мыкты билген адис жана комментатор катары белгилүү. Ювентустун чыныгы күйөрманы А сериясындагы команда жакында мурдагыдай эле популярдуу болуп калат деген ишеничте. Ситуация переломная. Все же Ювентус. Мурдагы сезондо кырдаал бурулуш учурга туш келген. Ювентус Чемпиондор лигасынын финалына чыккан эле. Ошондо А сериясындагы командага кызыгуу күч алган. Мен ойлоп жатам, азырда алга карай кадам ташталып, өнүгүү башталат деп. Италиялыктар акыркы чекке чейин төмөндөп, кайра артка кайтпайт деп ойлойм. Спорт чөйрөсүндө Нобелди инсайдерлик маалыматты алып жүрүүчү башкы адис катары жакшы таанышат. Ал бир жумадан кийин жаңылык боло турган нерсени алдын ала билип турат. Алсак кечээ Бишкекте туруп, ал Россия чемпионатынын мыкты оюнчуларынын бири Мельгареха Кубани командасынан Спартакка өтө албайт деген маалыматты интернетке жазып койду. Ал эми клубдар келишим түзүлөт деп айтып келишет. Мне в Бишкеке сообщили про Мельгареха. Мага Бишкектен Мельгарехо тууралуу айтышты. Жок, бул тамаша эмес. Мен кечээ эле Кыргызстандын футбол федерациясы уюштурган иш-чарада айткам. Маалымат менен иштөө өтө маанилүү деп. Мен инсайдер деген сөздү анча жактыра бербейм. Мага маалыматка ээ адамдар жагат. Чындыгында мен маалыматты билем. Себеби анын үстүндө иштеп, ар дайым алдын ала көрө билип турам. Я работаю с информацией. Ал эми өз өлкөсүндө өтө турган дүйнөлүк чемпионат боюнча Нобель иллюзияга алданбайт. Ал Россия курама командасы 2018-жылы өз деңгээлинде ойношу керектигин жана өз башынан жогору секирик жасоого аракеттенүүгө болбой турганын жакшы билет. Я буду доволен, если сборная России выйдет из группы. Эгер Россия курама командасы топтон чыкса, мен ыраазы болом. Финалдын 8ден 1 бөлүгүнө ойносо же чейрек финалга чыкса, бул чоң ийгилик. Финалга чыгуу максатын коюунун кереги жок деген ойдомун. Өз деңгээлин билиши керек. Ишти эмнеден баштаганын, биздин футболдун мүмкүнчүлүгүн эске алуусу кажет. Тилекке каршы алардын мүмкүнчүлүгү анча жогору эмес. Өз өлкөсүндө өткөн дүйнөлүк беттешүүдө чейрек финалга чыкса, бул жакшы жыйынтык деп эсептейм. Жергиликтүү комментаторлор мындай баарлашуулар пайдалуу өтөт деп белгилешүүдө. Семинардын катышуучулары комментаторлук өнөрдө таанымал устат болуп калган адамдардан тажрыйба алган үчүн кубанычта экенин белгилешти. Футбол федерациясындагылар мындай семинарлар эми үзгүлтүксүз өткөрүлүп турарын убада кылууда. Мээрим Ташыбекова, Жолдош Исаков, Асхат Касымбеков, НТС.